Экөөңөрдүн жашооңор кандай болот? Айдана экөөбүздүн 3 жылдан бери кыялданып жүргөн тоюбуз. Сөйкө салган күнү аябай калчылдап. Биз биринчи сүйлөшө баштаганда эми бизге ар кандай деген суроолор пайда болду. Кайненесине окшош экен деп, сүйлөшүп атабыз деп, кантип айтсак деп билбей жүрдүк. Алыс кетесиң го деп ушундай үйдөгүлөр ушундай эме кылышты. Кабыл алышты. Намекта кет айтат койчу, кыздарды сурап атат го деп жанан. Өзүм сүйүүмдү арнаганда эле уже мунун колун сурагандай болуп калганда бул эми ошо тамак жасай алабы деген адамдарды мен үйгө чакыргым келет да. Үй бүлө бул бакытка ээ болгон ар бир жарандагы дал ушул кичинекей болсо дагы өлкөбүзгө көптөгөн салымдарын кошот. Албетте биздин да кичинекей мамлекеттердин катарын толуктаган жаш чубайлар биздин студиябыздан дагы орун алган. Жалпы жакшы көргөн Соу медиа порталынан дагы ырлары жаңырып турган Жаныбек жана Айдана бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Келип калдык. Рахмат. Көргөнүзгө конуштабыз. Рахмат жоо. Эгиз кооздай ээрчишип эле. Ага. Жакшы. Буюрса баш коштуңуздар, куш болуңуздар, бек болсун дейли. Той кандай болду, келиңиздер. Жыйналып алдыкпы ошол боюнча? Ооба, буюрса жыйналып алдык. Эми той кандай болгондун тойго келген адамдар, коноктор айтат го дейм. Негизи биз үчүн жакшы эле болду. Айдана экөөбүздүн 3 жылдан бери кыялданып жүргөн тоюбуз, кыялданып жүргөн нерсе ишке ашты десем жаңылышпайм да. Айдана. Ооба, биз 3 жылдан бери аябай күтүп, Жаныбек айткандай кыялданганбыз. Ал тоюбуз да өттү, үйдөгүлөрдү узаттык. Азыр шаарда экөөбүз элебиз. Жакшы. Негизи эле канчалап айлап даярданып турган, бир убакта эле бүтүп калат да, 5-6 сааттык эле нерсе. Канча убакыт даярдандыңыздар Жаныбек? Деги эле чечим кабыл алуу дагы оорураак бекенби? Сюрприз! 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Бир узак жолго, оор жолго кадам таштоо. Албетте, эми чечим кабыл алуу оор. Биз биринчи сүйлөшө баштаганда эми бизге ар кандай деген суроолор пайда болду. Эми Айдана экөөбүз го бири-бирибизди жакшы түшүнөбүз. Анан жана элдер бар, тууган урук бар, ар кандай суроолорду тим эле укмуштай жаадырды да. Мисалы кандай? Экөөңөрдүн жашооңор кандай болот? Келечекте жашоону алып кете аласыңарбы? Сен үйлөнгөндөн кийин эмне кыласың? Айдана оокат кыла алабы деген суроолор негизи эле аябай көп келди да. Туугандар эч ким билбейт болчу. Эң биринчи сиздерге интервью бербедикпи? Ооба. Прям ошодон кийин хайп жаралып кетти да, туугандардын арасында дагы, биздин тааныш билиштердин арасында дагы биздин даже жакын досторубуз билбейт болчу. Бая билесиздерби? Эсиңиздерде болсо, багы чөп аралап, талалап тартканбыз, эксклюзив болуп турган. Мына ошодон кийин прям хайп болдук да. Аябай эле, бул экөө чындап эле сүйлөшүп жүрөт турбайбы депчи. Мына ошондон кийин биз негизи туугандарга деле тааныш билиштерге деле экөөбүз сүйлөшүп атабыз деп кантип айтсак деп билбей жүрдүк.
жүрдүк, анан сиздер көпүрө болдуңуздар да ошол нерсе билгенечи. Үйдөгүлөргө айтпай туруп эле сиздер интервьюга чакырып калгандан кийин эми биз өзүбүз айта албасак дагы эми ушул интернет аркылуу билсин депчи. Ошол аркылуу билип калышты. Анан ошондон кийин бир аз маселелер, эми бул маселе деле эмес да. Бир аз суроолор пайда болду. Бирок ал суроолор дагы болду уже. Үйдөгүлөр, тууган уруктар бизди баары түшүндү. Азыр бир аз болсо дагы кыйынчылык жолдордон өттүк азыр. Аллахым насип кылып мына тоюбузду дагы өткөрүп алдык. Буюрса сонун жашап атабыз, жашоо өтүп атат сонун бул жагы. Жакшы. Демек, биз себепкер болуп баягы коомчулукка эле эмес, ата-энеңиздерге дагы айтууга жардамдашканыңызга кубанычтабыз. Ошол маектин аягы менен азыркы учурда баш кошуп жакшылыгыңыздар менен тең бөлүшүп атасыздар. Анан Айдана сен жактан деле ушундай каршы болгондор болду. Айрыкча эми биз тарапта түндүк түштүк деген нерсе бар, алыска кызды бербейбиз деген нерселер дагы бар. Ошо Жаныбек айтып калды го, эч ким билчү эмес деп. Буга чейин ошо мурунку интервьюда айткандай эле билишчү эмес. Анан досум деп жүрчүмүн Жонени. Анан ошо баягы чогуу жүрүп уже байкай баштагандан кийин баягы интервьюну көрүп, анан биринчисинде алыс кетесиң го деп ушундай үйдөгүлөр ушундай эме кылышты. Кабыл алышты. Алыс болуп калат го, алыс кетире албайм, жүрөгүм чыдабайт деп. Типа эненин жүрөгү да. Анан ал нерседен өттүк. Азыр жакшы, шаар делебиз. Жакшы. Негизи эле турмушка чыгаарда кыз киши аябай ойлонуп, айрыкча айтып калышат. Бир аз жашың 23-төн өйдөлөп калгандан кийин коркуп, айрыкча жакындаганда тип эле коеюнчу деген нерселер пайда болот деп, ошо чын бекен? Ооба, баягы биз ата-энелерибиз таанышкандан кийин көп билинген эмес, үйдөгүлөр даярданып жүрүштү. Анан мен көп эмеде эле болгон эмесмин. Мындай орусча айтканда переживать эткен деле эмесмин. Анан жакындаган сайын уже билине баштады. Анан ошол күнү, баягы сөйкө салган күнү аябай калчылдап чыгарып келе атышкандачы, особенно сөйкө салган атканда титиреп, эптеп жака кирип кетсем экен деп, ошол убакыт өтүп кетсе экен деп аябай эме болот экенсиң, сүрдөйт экенсиң. Ошо ал нерседен өттүк. Жакшы. Негизи эле баягы жубай тандап атканда эле Жаныбек мындай апаң окшош характерлерин издеп, балким бир тууган эжеңе окшош туруп, ушуну тандашат дейт го мырзалардачы. Сиз Айдананын эмнесин жактырдыңыз? Эми кандай мүнөзү менен арбап алды? Мүнөзү жөнөкөй, анан негизи жакшы мүнөздөрүн санап бүтө албайм да Айдананычы. Анан апаңа окшош туруп деп атпайсызбы? Көпчүлүгү Айдананы билбейм, мен өзүм окшош турбайм, бирок комментарийлердин астында деле тойдон кийин кайненесине окшош экен деп, андан мурда деле таанышуу учурунда деле Айдананын туугандары айтыптыр да, сен кайненеңе окшош турбайсыңбы депчи. Негизи окшош туруп атышат апам менен Айдананычы. Анан окшош болсо болгондур, негизи окшош болгон үчүн жакшы көрдүм окшойт деп кээде өзүм ойлонуп калам да. Сонун. Деги эле тойго даярдык канча убакытты талап кылды? Анан өзгөчөлүк эмнелерди өзгөчө кылганга аракет кылдыңыздар тойдо? Той эми өзгөчөлүк, эми көп деле өзгөчөлүк деле болгон жок. Эл катары той болду. Өзгөчө болгон жары биздин өкүл атабыз менен өкүл апабыз тамаданы ким коесуңар деп калды да, биз сүйлөшүп аткандачы. Анан азырынча ойлоно элекпиз, тамаданы коебуз десек. Мен өзүм эле болуп берем деп, Самат өкүл атам айтып калды. Өзүм эле болуп берем деп. Сиз сыйда эле отурбайсызбы? Тамада сиздин ордуңузда башка бирөө болсун десем, жок, өзүм эле болуп берем. Ошол бир аз өзгөчөлүк болот деди. Мен оюм боюнча өзгөчөлүк ушул болду окшойт го дейм. Өзүм өкүл атабыз бир учурда тамада болуп, бир учурда өкүл ата болду да биздин тойго. Анан кыз кишинин кыялдары сөзсүз түрдө ак көйнөк кийүү.
элдин өзгөчө болуу, элдин көңүлүн буруу көйнөктөр боюнча ал жакты да Жаныбек мырза камсыздап бердиби же кандай? Көйнөктү мен тешим жок. Мен тешим жок. Көйнөккө. Көйнөктү ошо баягы Жаныбек экөөбүз үйлөнөбүз дегенде эле ойлонуп койгом. Анан баягы прокатка алганда болбой калат, аны баягы менин размериме кыскартыш керек болуп калат. Анан заказ берели деп бул жакта белгилүү дизайнер байкебиз Арзыбек Ванама байкебизге заказ кылдык. Мен оюмдагыдай кылып тигип берди. Канча сомдук көйнөк кийдик? Айтыш керекпи? Кенен эле. 40 миңдин тегереги болду. 40 миң сом. 40 миң сомдон 50 миң сомго чейинки тегерегиңдеги ошол экөөнүн ортосунда да, 40 миңден 50 миң ортосунда. 40 миң 50 миң ортосунда. Анан өзүлөрдө кыз кишиники баягы азыр мындай окуп турго, үйлөнөбүз деп даярдангандан кийин колун сурапчы. Жаныбек мырза да колун сурадыбы? Эмне кылып сурады? Девушка болчу депчи. Негизи эме намекта кит айтат койчумун, кыздарды сурап атат го деп. Анан андай деле болгон жок. Ата-энеси таанышты, тойду белгилешти, анан той болду. Неге колун сураган жокпуз? Мен башында Айданага өзүм сүйүүмдү арнаганда эле уже мунун колун сурагандай болуп калган да бул жагычы. Любовь чыкты. Кыздар да кыялданат да, я сказала деп. Кыялданат, бирок негизи бир эле ошол кыялын аткара албай калдым окшойт деп ойлонуп калдым өзүм делечи. Анан алга дагы эме кандай десем мындай ашыкча расход деле дебейм. Мындай шоо жаратыш керек, анан шакек-макек деген жактары бар. Азыр Кудайга шүгүр Айдананын бирден эмес 2-3төн шакеги бар. Эми бардыгы эле макул болуп турган нерсеге эле анан зачем публикацияга ойноп деген вопрос пайда болуп калды да өзүмдөчү. Ошон үчүн негизи кылган деле жок. Шарт эле Абурсаканы тагайын деди. Шарт эле тагайын дедик. Сонун. Негизи эле Абурсаканы да өкүл апа өздөрү алып берет, алып берет аларда. Анан той учурундагы эң мындай толкунданган учурлар кайсылар экен? Аябай толкунданган учурлар кайсылар болду? Эсте калган учурлары? Тойдогу ошол той күнү негизи ошо тойдон 2-3 күн мурда кичине шамалдап эме болуп калдым мен, ооруп. Анан ошол той күнү мындай эме болуп жүрдүм да. Слабая болуп жүрдүм. Анан баягы баары эле биз төрдө отуруп баары эле каалоо тилек айтышып эме болсо мындай кичине непривычно экен. Анан эсте кала турчу нерсе кайсыл нерсе болду? Эми толкунданткан учурлар эми биз башында кирип келатканда эле жар менен кирип келатканда эле уже толкунданганбыз да. Уже ресторанда кире беришинде турган босогодо турганда элечи уже азыр эми өзүбүздүн тоюбуз болот да, азыр эми биз ушинтип жар менен жүгүнүп киребиз деген моменттер эле толкундандуу болду. Анан Бакыт Ордосунун эмес мүчөсү, ким мүчөсү деп койсок болобу? Эже келип ушундай бизге нике көйлүк менен шакектерди тапшырганда ошол учурлар аябай эле мындай толкунданчу учурлар болду да. Сонун. Той болот, тойдун эртесинде болот дейт. Тойдон кийинки күн дагы келиндин биринчи барган күнү дагы эсинен кетпейт. Ак жолок салынып эле бирөөнүн үйүнө барып түшүп калган учурду. Тойдун эртеси эле биз ошо үйгө бардык. Бирок эме болгон жокмун. Үйдө эч ким деле жок, жөн экөөбүз элебиз. Келинди кызмат азыр пока боло элек. Үйдөгү эле тиричилик болуп атат. Сынай турчу эч ким жок десең. Анан күздө айылга барабыз. Анан ошондо
болот. Жакшы. Негизи эле ар бир түгөй келгенде ушундай нерсени сураганды биз алып баруучулар жакшы көрөбүз да. Махырга эмне сурадың деген нерселерчи? Махырга алтын сурагам. Ошо алып берем деди. Ооба, сөзсүз да анын сураган нерсесин махырдын эмесин бериш керек да. Албетте. Мынакей тойдун өткөнүнө көп эле күмүп калды, бир жумага жакындап калды окшойт. Бир жума өтүп калды. Ошол учурда эмнелер өзгөрдү? Кандай үй бүлөлүк жашоо кандай экен дегиле? Кандай экен? Бирге түтүн Мен айтып булатуу. берсем, негизи үй бүлөлүк жашоо мурдакы бойдокчулук жашоо менен салыштырганда бир эле айырма бар негизи. Үйгө келсең тамагың даяр, кийимдериң жуулган, үйдүн ичи таза. Мурда мен бойдокчулук кезде эми кийимдеримди ар жакка чачып коюп эле кете берчүмүн да. Анан тамак жесем жеп, жебесем жебей эле. Эми, конечно, үйдөгүлөр эми ойлоп турат болчу, тамак жеп ал, анан монтип ал депчи. Эми баары бир өзүң жубайыңкы башка да. Тур тамак жейбиз, тамак даяр болду, анан кел кийимдериңди жууп коеюн деген сөз. Өзүң жубайыңа нуксаң бул башкача да. Жашоо ушул жагынан өзгөрдү. Мен өзүм кичине бат-баттан курсагым ачып турат. Айткан учурумда тамак даяр да. Чай даяр. Ушул жагынан аябай эле анан дагы постоянно сени ойлоп турчу адамың бар да жаныңдачы. Бир адамга мен жоопкерчилик алганмын. Ошол өзгөрүш. Ошол жагынан катуу өзгөрүш болду. Айдан. Мындай ответственный болуп калат экенсиң орусча айтканда. Анан мурун үйдө болсо бир нерсени жыйнабай коюпсам, аркаман жыйнап коет депчи. Ушуну туштасам азыр ким жыйнабак эле да, чында өзүң ответственный болуп калат экенсиң. Ошо Жанбек айткандай, сен ойлоп турган адам болот экен. Жүр чай ичели, курсаң ачкан жокпу? Ошо тамакты түрлөп жасап атабыз. Ооба. Меню карагандай. Ооба. Меню ар кандай, күнүнө ар кандай. Башында дагы тамак жасай алабы бул кыз деген суроолор дагы аябай көп келген да. Анан ошол суроолорго эми ошо тамак жасай алабы деген адамдарды мен үйгө чакыргым келет да. Чын бир күнү аябай эле бир Айдананын жасаган тамактарын ооз тийгизип, мына ушундай тамак жасайт деп бир үйгө конокко чакыргым келет да ошол адамдардычы. Аябай даамдуу тамак жасайт негизи. Апамдын тамагын жегендей эле болом. Үйдө дагы, ошто дагы жеңелерим дагы аябай даамдуу тамак жасачу. Анан кыялданып койгом да, келечекте мен да келинчегим ушундай таттуу тамактарды, сон даамдуу тамактарды жасаса экен депчи. Кыялдансаң ошол кыялыңа жетет экенсиң, бирок азыр Кудайга шүгүр, Айдана сон тамак жасайт үйдө. Жакшы. Канчанчы келин болду Айдана? Үйдө. Айдана үйдө 5-чи келин болду. Эң кенже келин болду. Эрке келин болду десем жаңылышпайм. Санын эми той менен андан сырткары жеке жашоо, эки адам бириккенден кийин баардык нерсе берекелүү болуп калат деп көп айтышат. Азыр эмнелер менен алек болуп атабыз, чыгармачылыкта да уланталы, баягы ырларды уланталы дегендер барбы? Пландар? Негизи ооба, ар кандай ойлор бар негизи. Бир чечимге токтоло элекпиз. Бир аз бизнес жаатына дагы кол уруп көрсөкпү деген пландар дагы бар. Анан дагы же ушул чыгармачылыкты дальше улантсакпы деген пландар дагы бар. Бир туруп ойлонуп кетебиз. Айдананын өзүнүн фонду бар. Нурданек деген кайрымдуулук фонд бар. Ошол фонд азыркы учурда иштебей турат. Же ошол фондду иштетсекпи, ошол фонд менен иштесекпи деген дагы ар кандай варианттар болуп атат да. Негизи азыр варианттар көп. Биз жакында эле үйлөнгөнүбүз үчүн мындай бир чечимге токтоло элекпиз да. Оюбуз азыр ар жака чачырап турган учурда.
А негизи эле эмне жумуш кыласыз жанагы баягы көпчүлүк эле кызыкса керек, эмне жумушта иштейт, үйдүн камкорусу? Мен мурдакы жашоо дебедимби? Үйлөнө элек кезде мен музыкант болчумун. Тойлордо кызмат кылат болчумун. Бишкекте эмес, эми ош жергесинде. Эме диджей болуппу же? Диджей болуп, анан ырдаган эле чакырышат болчу тойлорго. Ушундай музыка жаатында эле иш кылат болчумун. Анан эми буюрса келечекте дагы пландар көп. Жакшы жумуш кылабыз го деген пландар бар. Ошо. Жакшы. Айзан айтып калды, кайрымдуулук фонду токтоп турат деп. Себеби эмне болуп атат? Токтоп турушун, иштебешин? Себеби ушул эме менен токтоп калды азырынча. Ачылган аз эле болду да. Ооба. Анан иштете элекмин да. Анан ушу бир эмеге келип токтолуп, анан жакшы бир спонсорлорду таап, буюрса иштетем деген үмүттөмүн. Азырынча пока токтоп турат. Жакшы. А негизи эле эми баягы коомчулуктун көз алдында жүргөндөн кийин, жакында эле той болду, андан кийин тойдогу репортаждарды дагы Instagram тармактарынан көрдүк. Ал жакта көбүнчөсү жазгандардын көпчүлүгү аябай жакшы каалоо тилектерди жазгандар экен, колдогондор да абдан көп. Аларга дагы жакшы сөздөрүбүздү арнайлы, силерге бакыт каалайлы. Жалпы көрөрмандарга жакшы сөзүбүз менен маегибизди жыйынтыктайлы. Рахмат. Жалпы бизди көрүп, бизге бакыт каалап аткандарга, жакшы каалоо тилек жазып аткан инсандарга сиздерге дагы чоң рахмат. Бизге эмне кандай жакшылыктарды кааласаңыздар, биз дагы сиздерге ошол жакшылыктардын 2 эсе 3 эсе каалайбыз. Аллах таалам ар бир кыргыз элинде жакшылыктар болсун. Аллах таалам ар бирибиздин үйүбүзгө береке берсин. Аллах таалам ар бир ооруп жаткан инсандарга ден соолук берсин, өмүр берсин. Ошо кыргыз элинде тынччылык болсун. Азыркы учурда ар жерлерде ушундай сел апаты болуп атпайбы? Аллах таалам ушундай апаттардан сактасын өзү. Кыргыз элим тынччылыкта эле жашайлычы, бир жакшы заманда жашайлы. Ошол кааларым. Ошо дайыма Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, асманыбыз ачык болсун. Ошо кырсыктан Аллах сактасын. Сизге дагы чоң рахмат, ал ушундай алтын болгон убактыңыздарды бөлүп келип бергениңизге. Дагы да болсо биз колдогонго, чыгармаларыңыздарды дал ошол Соло медиа порталынан кетирип бергенге ар дайым даярбыз. Бакыт каалайлы, ар дайым бакыт базарында болуңуздар. Рахмат. Эле урматтуу көрөрман, эгерде сизге дал ушул маек жаккан болсо, анда сөзсүз түрдө биздин татуу түгөөлөргө каалоо тилектерди комментарий бөлүмүнө жаза кетиңиздер. Кызматыңыздарды тандыруу боло алат. Көрүшкөнчө.